Достор, бүгүн автоунаада анча деле көзгө илинбеген, бирок автоунаадагы негизги элементтердин бири болгон предохранитель жөнүндө бир аз сөз кылабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрөбүз. Кеттик. Негизинен достор, видеонун уланысында эмне жөнүндө сөз кылабыз? Ошол жөнүндө бир аз айтып кетейин. Жалпы предохранитель жөнүндө түшүнүк, анын бир аз тарыхы, түрлөрү, размерлери, светтери, эмне үчүн автоунаада коюлат, кайсыл жерде жайгашкан, ошол мисал ампераждарын алмаштырып койсо эмне болот, зымырап койсо эмне болот дегиле ушундай суроолорго жооп алабыз. Предохранитель деген эмне? Предохранитель бул орустун сөзү, кыргызча которгондо ошол сактагыч деп аталат. Предохранитель эмнеден сактагыч? Ошол автоунаада кандайдыр бир кымбат баалуу буюм кыска туташуу болгон кезде күйүп кетиштен алдын алыш максатында коюлат. Негизинен азыркы автоунаалардын бардыгында предохранитель бар. Ошол кайсыл бир система иштебей калганда, ошол көбүнчөсү предохранитель күйүп кетет. Ошонун натыйжасында иштебей калат. Эми ал жөндөн жөн күйүп кетпейт. Ошол кандайдыр бир бизче айтканда ошол короткий замыкание же кыска туташуу болгон кезде гана күйүп кетет. Ошонун эсебинде ошол кайсыл бир система иштебей калат. Мисалы центральный замок деп коелу, магнитофон же жана башка нерселер. Эми бунун бир аз тарыхына кайрылсак, тарыхы ошол 1900-жылдары алгач автоунаалар пайда болгондон кийин аларга ошол электр жабдуулары кошула баштаган. Аларды ошол кыска туташуу алдын алыш максатында ошол предохранительдер иштетиле баштаган. Алгач бир аз башкачараак болгон, кийинчерээк 1920-1970-жылдар аралыгында ошол металлический предохранительдер пайда болгон, үстү крышка менен жабылган жана башка ушундай болуп кеткен. Негизинен ошол 1900-жылдары пайда боло баштаган десек жаңылышпайбыз. Эми мунун түрлөрү жөнүндө сөз кылсак, негизинен түрлөрү мына ушундай түрлөрү бар. Бул эки ножкалуу, андан кийин кичинекей, андан кийин эки тең тарабы гейкесимал предохранительдер, андан кийин ушундай торпиштек болуп чоң предохранительдер. Мына ушундай предохранительдер бар. Бул ошол автоунаадагы предохранительдин түрлөрүн көрсөңүздөр болот. Ар бирини. Негизинен автоунаада ушундай предохранительдерди сөзсүз жолуктурасыздар. Могу четки кичинекей предохранитель бул ошол көбүнчө эски автоунааларда колдонулат. Азыркы учурда жаңы автоунааларда мен көрө элекмин. Көбүнчө Мерстерде бар предохранитель. Эми предохранительдер эмне үчүн ар түрдүү түстө болот? Буга жооп катары айтабыз. Предохранительдер ар түрдүү түскө боюп коюшу ошол ампераждарына байланыштуу. Себеби могу 10 ампер ар дайым кызыл цветте болот, кызыл түстө болот. Бул ошол автоунаа ээси же ошол тейлеген мастер оңой табып алуу үчүн. Мисалы, эгер предохранительдердин сыртын карасаңыздар, амперлери деле жазылган болот, ошол 15, 10 деп. Көпчүлүк автоунаа ошол жыл өткөн сайын ошол жазуулар өчүп кетет. Анын светтеринен эле карап табып алууга ыңгайлуу, комфорт кылуу үчүн. Демек ошол эмне үчүн предохранительдер ар түрдүү түскө боелот десе, ошол комфорт кылуу үчүн жана тейлегенге оңой кылыш үчүн. Мына ушул себептен түстөргө боейт. Эми бул түстөрүн айтып келсек, негизинен ошол 1, 2, 3 предохранитель, 7,5 предохранитель, 10, 15-тик, 20-лык, 25-тик, 30-лук, 40-тык, 40тан жогорусу уже бул өткөрүмдүүлүгү жогору болгон предохранительдер. Көрүнчө стандарт ошол 7,5дан 30га чейинки предохранительдерди көп жолуктурасыздар. Эми бул светтери ошол 7,5 бул күрөң светте болот. Кызыл 10 ампер, көк 15 ампер, сары 20 ампер, ак 25, жашыл 30, темный красный бул 40. Андан ары жогору болуп кете берет. Эми предохранительдер ампераждар жөнүндө сөз кылабыз буюрса. Эми көпчүлүк адамга суроо келет. Негизинен эмне үчүн ампер? Автоунаада ошол предохранительдер эмне үчүн
15 ампер, 20 ампер, 25. Ошол жөнүндө мындай эми терең кылып түшүндүрбөйм, бирок мындай кыска жалпак тил менен түшүндүрөйүн. Ампер эмне? Негизинен ампер бул электр тогунун күчүнүн өлчөм бирлиги. Жөнөкөй тил менен айтканда, бизче айтканда ошол электр тогуну суу агымы деп элестетсек, анда вольт суунун басымы, ал эми ампер ошол суунун канчалык көлөмдө агып атканын билдирет. Ошол кандай десек, электр тогуну ошол суу деп элестетсек, анда ошол суудун басымы, бул басымы кандай? Басымы вольт. Ал эми ошонун канчалык деңгээлде агып атканы ампер. Эми ошол турбаны провод деп койсок болот. Ошондой деп оңойлой түшүнүп койсо болот ампер. Анчалык деле терең кирип, эми негизинен ар бир нерсени ошол терең кирип изилденсе жакшы. Бирок ар бир нерсенин өз багы бар, акырындык менен изилденсе болот. Ар бир зымдын, ар бир нерсени ошол көтөрүп ала турган ток ченеми бар. Мисал кылып айта турган болсок, автоунаада магнитофонго 10 ампер предохранитель коюлса, демек ошол магнитофон ошончолук токту көтөрө алат. Эгер токтун басымы ошол 10 амперден жогору болсо, предохранитель тарс болуп үзүлөт дагы, магнитофонду сактап калат. Себеп дегенде, ошол магнитофонго 10 амперден жогору ток барса, магнитофон күйгөзүү салмак, ошол себептен 10 амперден ашты, предохранитель ортодон тарс үзүлүп калат. А магнитофон 1000 сомдон жогору, предохранитель 15 сом. Айырмачылыгы бар. Эми дагы деле жөнөкөй тил менен айтканда, ампер бул токтун көлөмү, ал эми предохранитель бул токтун күзөтчүсү болуп эсептелет. Автоунаада кайсыл жерде жайгашкан? Автоунаада көбүнчө предохранительдер капоттун астында, андан кийин салон ичинде айдоочунун бутунун астында болот. Кээ бир унааларда ошол пассажир тарапта болот. Кээ бир унааларда багажда болот. Эми бул ошол кээ бир унааларда могу капоттун астында 2 жерде болуп калат. Предохранитель жайгашкан жерлер мына ушундай жерлерде жайгашат. Көбүнчө ошол аккумуляторго бир аз жакыныраак болот. Жана ушундай жерлерде жайгашкан. Аны эч мындай кыйналып издештин деле кереги жок. Ошол капотты ачып карасаң деле өзү предохранитель болуп көрүнүп турат. Салондо деле ошол мындай жакшылап карасаң, көрүнүктүү эле жерде турат. Крышкасын ачып эле карай бересиң. Автоунаада ошол 10 предохранителдин ордуна ошол 15 салып койсо эмне болот, 20 салып койсо эмне болот, жана башка ушундай суроолорго жооп беребиз. Негизинен как и есть, ошол завод кандай чыгарып, кандай койгон, жайгаштырган, ошондой коюш керек. 10-дукту алып салып, анын ордуна 30-дук салыштын кереги жок. Анткени мисал жана айтып кеткендей, эгер ошол фараларга мисал 10 предохранитель завод койгон болсо, сиз аны алып, күйүп кеткен предохранитель алып, ордуна ошол 30-дук 20 салып койсоңуз, ал предохранитель күйбөйт, ток күчтүү өтүп калат дагы, ошол лампочкаларыңызды күйгүзүп салат. Жыйынтыгында сиз ошол жөнөкөй лампочканы 250-350 сом алганда, ошол 650-700 сомго чыгашага түшүп каласыз. Ошол себептен ошол предохранитель күйдү, сразу ордуна салып коюш керек. Көбүнчө запасной предохранитель алып жүргөнгө аракет кылыңыздар. Ошентип биздин видеобуз деле аягына чыгып атат. Кантип текшеребиз аны мен мисал сүйлөп атканым бул теориялык, онлайн теориялык сабак, практикалык сабак деле киргизгенге аракет кылайын. Анткени кантип текшеребиз аны көзү менен көргөн жакшы. Ошол себептен аны отдельный видео кылганга аракет кылабыз. Анда эмесе, салам алейкум достор, сак саламатта туруңуздар.